үчүн эң оор нерсе эмне десеңиз, ата эне ажырашкандан кийин эки жакты карап калышы да. Атам дейинби, апам дейинби, апам дейинби, атам дейинби деп. Ушундай болуп балдар карап калат, эки жакты кимди тандаганды билбейт да. Атасы апасынан артык, апасы атасынан артык. Айтор кайсыл жак болгонду билбей калат да. Бул билген адам бул өтө кыйын нерсе. Башын өткөзмөйүнчө билбейсиң. Жөнөкөй үйдө ызычуу болгондо эле ата дейсиңби, апаң дейсиңби деп апалар аталар өздөрү айтат да. Таптагы туура эмес маселе. Бизде ушул Европада мен байкаган нерсе баланын алдында ызычуу кылбайт да. Ичипкелдүү апалар да билет. Аталар дагы эгер туура эмес аял кийим аракет кылган болсо, баланын алдында урушпайт да. Качан баласы мектепке кетти же башка бөлмөгө чыгарып салып же кошуналар ойноп кел деп, аны үйдө чечип алышат. А бизде кыргыздарда кандай? Тескерисинче уртуга салат баланы. Апа дейсиңби, мен дейсиңби? Барып атаңа айтсаң мындай адам бол деп. Апаңар силерди ушундай кылган, кыянат кылган мага деп балдарына айтып отурат. Бет эмес бул. Ошондуктан айтайын дегеним, кеңештерим баланын психологиясына катуу таасир берет бул нерселер.